Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, Манас атамдын урпактары. Бүгүнкү кыргыз мамлекетиндеги 4 декабрь Манас күнү майрамыңар менен чын жүрөгүмдөн, чын ыкласымдан куттуктаймын. Бул майрам кыргызга оңойлуктан келген жок. Кылымдарды карыткан Манас эпосубуз биздин дүйнөлүк мурастарыбыздын эң анабашы болгон Манасыбыз башка мамлекетке катталып кетип, дээрлик 3 жыл кармашып отуруп, 157 мамлекет менен чоң дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп отуруп, кайтарып келип дүйнөлүк мураска Кыргызстандын атынан каттатып, 198 мамлекеттин мөрүн бастырып, эл аралык паспортты Кыргызстаныбызга, кыргыз элибизге тапшырып берген күн. Ушул улуу майрамыңар менен чын жүрөгүмдөн сиздерди куттуктаймын. Элибизде, мамлекетибизде болуп жаткан саясий трансформациялардагы Кудайым буйрса тез аранын ичинде өзүнүн нугуна түшүп, чоң конституциялык кеңешмебиз ылгап, тергеп, карап жаткан, түздөп жаткан, оңдоп жаткан конституциябыздагы тезинен бир нукка түшүп, элдин талабына, элдин суроо сопкутуна баш ийгендей болуп, аныбыз чечилсин. Жумурай журт элибиз бүгүнкү күндө талап кылып, ниет кылып, үмүт кылып отурган президенттик шайлоодагы өзүнүн нугу менен, өзүнүн жолу менен, Кудайым буйрса, биздин конституциябызга ылайык шайлообуз дагы аман эсен өтсүн. Эл суроо кылган, эл ниет кылган президентибиз шайланып, элибизге ак жолтой президент болуп кызмат кылсын. Ал эми элибиздеги бүгүнкү болуп жаткан дефолттук акыбалыбыздан тез арак чыгып, саясий экономикалык баткактан мамлекетибизди колубуздан келишинче сууруп чыгып, элибиз журтубуз үчүн ар бир мамлекеттин уулумун деп, кыргыз элинин уулумун деп, Манастын урпагымын деп, ар бирин өзүн патриот сезген инсандарыбыз чогулуп, мамлекетибизди батыраак, элибизди көп кыйнабай, оң жолуна салып, бардыгыбыз тең салым кошолу, урматтуу мекендештер.